Адамдардагы эң жакшы сапат бул көргөн жерде, уккан жерде калган сапат бул жакшы нерсе. Адамга канчалык колдоо, күлкү көп болгон сайын сахнада ошол жерден ачыласың. Өзүң тандаган жолго жоопкерчилик өзүңдүн мойнуңа түшөт экен. Адамдын талантына жараша багыт бергенди үйрөнүшүбүз керек. Кайгыргандан пайда жок, каткыргандан карт ток деген тура келет. Анан биз ушул акча дүйнөнүн аркасынан кесибибизди ооштуруп атабыз да, өзүбүздүн чыныгы жүрөгүбүз каалап аткан нерсени эмес, ушу акча дүйнө үчүн чындыкка окшош калыптарды көбүнчө сиздердей журналисттер иликтеп тактап берип турса жакшы болот эле деген ойдо. Адам өзүн өзү кыйнаш керек. Адам өзүн өзү кыйнаш керек. Эмне себептен? Себеби Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Гүлгөндүн билгени бар демекчи, бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө беш тапандын бири Союзбек Бакемов болчу. Саламатсызбы, кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Саламатчылык жакшы, Кудайга шүгүр. Могул жак менен келдим окшойт бир болсо дейт. Ошол жак менен келдиңизби? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Акыркы учурларда дагы ушу телевиденияда офис калбай калган ушу көчөлөп эле калыпсыздар. Өзүңөрдө кандай анан жакшыбы иште? Жакшы, сонун. Акыркы учурда бир аз ошол тартыш болуп атат студия деген нерсе, түшүнүп коебуз. Анан бирок таза абада интервью деген бир аябай сонун да. Ошон үчүн сизге атайын келиңиз бир саябакта отуруп интервью алалы дегенбиз. Таза абада таза ойлор дечи? Ооба. Жакшы. Анан сиздин чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Эми бүт эле жаңылык десе эле жаңы нерселер жазып атабыз деп айтабыз да, башка эмне демей элек. Бул суроолор бериле берип, буга жооп бере берип, ушу окшош эле суроолор болуп калды да. Жаңылык болуп атат акырында. Бүгүн сиз менен кенен маек куралы деп чечтик. Себеби дегенде биз сиздин көп интервьюңуздарын байкадым. Аябай бирдей формат болуп калыптыр. Өзүңүз айтмакчысыз, бүгүн өзгөчө эфирге чакырчу дедиңиз го. Анан менин бүгүнкү эфирим мындай болмокчу. Башында биз бир аз чыгармачылык тарабынан сиздин жашооңузга кирип кетебиз. Анан менин 3 суроом болот кутучада. Ошонун үчөөнүн экөөсү тапшырма иретинде болот, а бирөөсү деген логикалык суроо болот. Мээлерди бир сыйра чайкайтып келсиңер да. Жакшы. Күлкүлүү кылалы дедик. Гүлгөндүн билгени бар деген сөз аябай жагып калды мага, ошон үчүн башында ошол сөз менен баштагым келди сиз менен. Анан негизи сахнада жүргөнүңүзгө канча жыл болуп калды? Биздин сахнада жүргөнүбүзгө 20 жыл болуп калды, Кудай буйруса. Ушул тармакка келгенибизге анан акыркы бир 5-6 жылдан бери өзүбүзчө жеке концерттер менен алып урушуп, өзүнчө баягы өз киндигин өзү кезип деген кыргызда жакшы сөз бар го, ошондой нерселер менен алек болуп жүргөн кезибиз азыр. Анан мындай суроо келди да, азыр айтасыз 20 жылдан бери сахнада иштеп жатасыз. Анан өзүңүзчө мынтип сахнада чыгып атканда өзүңүздүн ырым-жырымыңыздар болобу? Мындай Кудайым ушул жерде уят болбой калсам экен, ушул жерде бар ойдогудай кетсе экен деп ырым-жырымыңыздар барбы? Бул ырым-жырым деп коет. Ырым-жырым негизинен алганда бул ниет деп коет. Ниетиң кандай болсо, оозуңан кандай сөз чыккан болсо, кандай кыялданган болсоң, кандай ойлонгон болсоң, ошонун бир 70% баары ишке ашат. Ал сөзсүз болот. Чыгып атканда элге журтка шерменде болбой, бир жакшы ой, жакшы фикир, элге мындай өтө турган, эл таасирлене турган бир мындай нерселерди айтып, ошол жерден уят болбой чыгып кетсем деген ой ар бир эле артистте болсо керек. Болот андай. Анан ошо сахнага чыгып атканда сиздин сатиралык өзүңүздү көрсөтүп атканыңызда унутуп калган жерлер болобу? Ошол өзүңүздүн жазган кодул. Ооба, ал деген жашоодо деген унутулуп кайра эстелип тура турган нерселер да, булар деген жазган нерсеңден айтып келатып башка нерсеге өтүп кеткен учурлар болот. Анан айтып баратып эстеп калган учурларың болот. Анан кайра кайрылып келе албай кала турган учурлар болот. Кайра кайрылып келип айтып отурган учурлар болот. Анан ошондо бул сахнага чыгып атканда башында бир окуяны айта турган болсоң, ошол окуянын айланасында көп нерселерди ойлоносуң. Мындай айтам деп анан юмордун ушул жери бар. Эгерде айтылып келатканда орду эле алмашып кеткен болсо, уже күлкүдөн адашып кетесиң. Анан сиздер мисалы айына 2 жолу концерт койсоңуздар, ошол бир концертке канча убакыттын ичинде мындай толук даяр болуп каласыздар? Бул деген адамдын маанайына жараша болот. Эгерде маанайың жакшы боло турган болсо, бир жуманын ичинде бир концертти толук жазып бүтсөң болот. Бул жазылып бүтүшү. Ал эми ага чыгып даярданыш үчүн бир 10-15 концертти коюшуң керек.
Анан ошондо ал концерттин нугуна чөптү. Ошентип бир айдын ичинде бир концерт даярдап койсо болот. Эгер бул чанда кезигет да, а то бир концерт даярдаш үчүн көп эле убакыт талап кылынат. Ооба. Анда ушул 20 жыл аралыгындагы сиздин чыгармачылыгыңыздагы эң бир күлкүлүү же өзгөчө бир окуяны айтып бере аласызбы ошо сахна ойшорундагы? Бул күлкүлүү окуяны көпчүлүгү сурашат да, бирок баардык нерсе убагында күлкүлүү болгону менен ал убак өткөндөн кийин күлкүсүн жоготуп коюшу мүмкүн да. Баягы кыргызда сөз бар го. Сөз келгенде айтылбаса сөз атасы өлөт дегендей. Баардык нерсе убагында. Азыр айтып берсем ал интересный деле болбой калат да. Өтүп кеткен Өтүп кетти да, өтүп кетти. Баягы өткөнүң өкүнбө, келечегин карап ал көздөй жол жүрүр дегендей. Алда сүйлөшүп кете берели, бир күлкүлүү нерселер чыгып калаар эми. Макул. Сиздин оюңуз боюнча анда ушул сатира, юмор, негизи эле кодулдук өнөр ушул келе жаткан азыркы санариптешүү доору болуп жатпайбы? Телефондун, интернеттин доору болуп жатпайбы? Ошонун келечеги кандай деп ойлойсуз? Муну мындай эле кабыл алыш керек да. Бул баары боло турган нерсе экен. Буга моюн сунуп эле ушул нерсеге карап иш кылыш керек экен. Азыр мисалы бизде мындай бала кезде отурган жерден эле телевизорду маяктан эле которуп коет экен десе, африз жөн эле калп айта бересиңби дечик да. Бирок азыр ошондой кантип болсун, келбеди. Ал биздин оюбуз боюнча аны баарып бурамай сайын которулбайт деген түшүнүк болчу да. Азыр бүт нерсени болот деп билип калдык да. Себеби дегенде аламдаштык, телефондон бүт нерсени көрүп отурабыз. Мүмкүн 1-2 жыл дебейин, бир 5-6 жылдын ичинде экөөбүз рюкзак асып алып эле учуп маектешип калышыбыз мүмкүн да. Турган жерден эле учуп эле кандай да учуп тартып калышы мүмкүн дегендей. Анан азыр баягы бүт нерсең айтылган сөздөрүңдүн баардыгы интернетке чыгып, элдин баардыгы талдап, иликтеп, жиликтеп, ызы-чуу, хайп деген нерселердин баардыгы пайда болот. Бул барып ар бирибиздин телеканалыбыз пайда болот эми, Кудай буйруса. Мына YouTube'да отпайлыкпы, андан тышкарыда мындай акча төлөбөсөң ачып көрө албай турган нерсеге 1-2 жылдын ичинде эле кирип барабыз деп ойлойм да. Анан ошондо буга дагы чырылдап атып көнөбүз. Койчу эми жаткан жөн эле коюп койбойбу, эмне болмок эле деп атканда барып көнөбүз да ушуга. Эгерде сен дагы мен дагы маектерибиз же болбосо кылган иштерибиз каналдарга жүктөлүп, кыска анонс кызыктуу нерселер менен толтуруп, ушуну көрө турган болсоңуздар бияктан көрүңүздөр, кирип көрөйүн десе, төлөңүз деп калган учур келет да. Анан негизи эле ошол сатирада сиздер даярданып жаткан учурда мындай талаптар болобу? Чектен чыкпашың керек, юморда дагы чектен чыкпаш керек деген нерселер. Бул талапты адам өзүнө өзү коюп жашап калды азыр. Азыр эч ким талап кое албай калды. Себеби дегенде демократия деген нерсе каныбызга сиңип бүттү. Биз демократия десе эле оозубузга келгендин баарын эле урдура беребиз. Себеби биз демократиябыз, эркин адамбыз. Жок, адам баласы эч качан эркин болгон эмес, болбойт дагы. Себеби анын тыйыла турган жерлери болот, тактала турган жерлери болот, айтыла турган сөздөр болот, айтылбай турган сөздөр болот. Мындай узкий кругда айтыла турган нерсени чоң жерде айта албай турган нерселер болот. Ошон үчүн могу баягы интернет аймага чыгып кетип, ар ким телефон кармап отуруп, узкий кругда дагы бирөөлөрдүн сүйлөп койгондору чыгып кетип, бул адам деле эмес экен деп ызы-чуу болуп жатып атпайбы? Адам деген ар кандай жерде ар кандай эс алат. Достор менен отурганда башкача сүйлөшүп эс ала турган, ал эфирге келгенде башкача сүйлөй турган, тойго барганда дегенде ар бир жердин орду болот. Анан ошонун баардыгы интернетке чыгып кеткен үчүн адамдардын баш айланып калып атат да. Бул акылдуу деп жүрсөм акмак турбайбы? Бул акмак экен деп жүрсөм акылдуу турбайбы деп ар нерсе болот. Кыргызстандагы эң чоң көйгөй ушул. Адам баласы көргөн көзү менен эле, уккан кулагына эле ишенип калды да. Мээсин ишке сала элек да азырынчачы. Ой талдап, бул эмнеге, бул точнобу, точно эмеспи, эмнеге мындай болду депчи. Анан биз ушу Кудай буйруса, биз ушуну ой талдаганды эле үйрөнүп алсак, анализ жүргүзгөндү гана үйрөнүп алсак, биз жашоодо көп кыйналбайбыз да. Ошондо анык тагын билип, өзүбүздүн мээбиз менен, өзүбүздүн оюбуз менен алдыны көздөй жүрсөк, бири-бирибизге болгон кыянатчылык азыраак болот беле деген ой да. Азыр мындай заман болуп калбадыбы? Бирөөнүн күчтүүрөөк бир
иши болуп калса же бирөөнүн кымбатыраак машинасы болуп калса ошого жараша ошону көздөп алдыга умтулган кезибиз болуп калды да. Анан ошонун аркасында бизде дагы ой жаралып атат да. Сиз айтып атасыз, азыр адамдар өзүнүн ошо ой толгосун өзгөртүш керек, демократия деген башкача түшүнүш керек депчи. Азыр бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр дагы ойлошсо керек, бул эки отуруп алып эмне эле акылдуу болуп атышат депчи. Бирок бул жерде адамдын өзүнүн кабыл алуусуна, сабаттуулугунда жатат деп ойлойм да. Эме деген сөз бар да, мен аябай таасирленгем да. Адам баласы кемчилдиктерин оңдоп, адам болосуң, же кемчилдигиңе көз жумуп айбан болосуң депчи. Анан эмне эле акылдуу болуп атат деп да сүйлөгөндөр болушу мүмкүн. Себеби азыр акыл үйрөткөндөр көбөйүп кетти. Мындай тигиндей деп атпайбы, анан адам баласы билгенин сүйлөйт экен. Укканын ошону фантазиясы жетишинче алып барат экен. Кайсы жерге чейин барат, аны өзүнүн фантазиясына жараша да. Анан бир нерсени угуп атканда аны ук, талда, жакпаса жөн эле кой. Жага турган болсо дальше өрчүтүп өзүңчө бир нерсе жасасаң да болот да. Бардык нерсе идеядан келип чыгат да. Биринчи идея болот, ал идея кагазга түшөт, кагазга түшүп, анан ишке ашат да. А эгерде аны мээңде эле жашап аткан болсо, ал мээдеги идея сеникиндей мээги толтура да кишидечи. Башкалар кагазга түшүрүп ишке ашырып коюшу мүмкүн. Анан мен айтайын деп жүргөмдө, анан мен кылайын дегемде, анан бул кылып алыптыр деп эле анан ызычуу болуп жатып калат да. Анан баягы ким жөнүндө сын болуп аткан болсо, демек ал адам, мисалы, артисттерге сын жазгандар бар, саясатчыларга же журналисттерге дагы бир жакшы сөз уккам да, мындай. Акындарды сындап аткан адамдар, булар акын боло албай калган адамдар дегендейчи. Анан ошол ушул макал-лакап ушул сөздөрдө чоң чындыктар жашайт экен. Ооба. Сөзбек байке, сиздин ошо адамдардагы эң баалаган сапаттарыңыз кайсыл? Негизи адам баласына баардык сапаттар берилген, баарыбызга. Жаман дагы, жакшы дагы, орто дагы дегенде. Эгерде адам баласы жакшы ойлонуп, жакшы жүргөн болсо, ал жакшы сөз угат. Эгерде жаман ойлонуп, жаман жүргөн болсо, жаман сөз угат да. Анан баягы биздин аалымдардын да бир сөздөрүндө бар го. Эгерде адам баласы Курандагыдай өзүнүн китебиндегидей жашай турган болсо, периштеден күчтүү болот. Эгерде ал китептен чыгып тентектик кыла турган болсо, шайтандан да күчтүү болот депчи. Анан адамдардагы эң жакшы сапат бул көргөнү көргөн жерде, укканы уккан жерде калган сапат, бул жакшы нерсе. Себеби көргөнүңдү эле айтып жүрө берсең, укканыңды эле айтып жүрө берсең, мушакчы деген атка конуп каласың дагы, адамдык бир аз касиетин кача баштайт. Ооба. Ушул. Дагы? Адам деген бул айткан сөзүнө жараша жүргөн, өзүнчө өз алдынча ой жүгүртө алган, бирөөнүн эле сөзүнө ишенип, акмак экен деп бирөөнү жаман көрүп калбаган адамдар, булар чыныгы адамдар да. Анан мен сизден байкаганым, сиз аябай адабиятка бир басымдуулук кылат экенсиз. Негизи эле сөйлөгөн сөзүңүздөн сөз байлыгыңыз ушунчалык кенен экени байкалып турат. Анан мактанып кетейин. Мактанып кетет окшойсуз ошол. Сиз негизи канчалык көп китеп окуйсуз? Мен көп китепти мындай аябай үзүлүп жатып алып деле китеп окубайм. Мага керектүү китептерди окуйм, керектүү кишилер менен сүйлөшөм. Мындай мисалы үчүн ар бир киши китеп да. Ооба, ача билиш керек. Ача билиш керек, анын ачып мындай анын жан дүйнөсүн каза билсең, ал китеп. Себеби китепти адам жазып аткандан кийин, адамдан чыккан ойлор баракка түшүп аткандан кийин, демек ар бир киши китеп. Ошон үчүн баягы жакшы китеп окусаң, жакшы жакка өзгөрөсүң да. Ошондой эле жакшы адам менен сүйлөшсөң дагы жакшы жакка өзгөрүп жакшы да. Ошон үчүн жакшынын жарыгы дайыма тийип турат дейт да. Анан колдон келишинче китеп окуйбуз. Мен акыркы жылдары 1-2 жыл болуп калды китеп мындай тийип качып эле окуп атам да. Андай деле мындай. Мурда мен көбүрөөк окучу экенмин. Бирок түшүнбөй эле окуй берчүкем. Аракет жасап окуй берчүкем, бирок ошону мен эң туура кылган экенмин. Себеби адамдын мээси деген бул флеш карта сыяктуу болот экен. Эмне окуп, эмне көрүп, эмне уксаң, ошонун баары сохранить этиле берет экен дагы. Сен өзүң билбейт экенсиң. Кайсы бир учурларда адам кыйналганда ошол нерселер чыгат экен да. Телефондо эски сүрөтүн көрүп алып, могу баягы сүрөт го дегендей эле сөздөн сөз келатып эле ошол тык дейт экен деле. Могу бар эмес беле деп анан пайдасын пайдаланып кете берет экенсиң. Ушул китептин эң жакшы пайдасы. Анан негизи эле адамдар менен болгон мамиледе сизде мындай
кээ бир адамдар болот го, адамдарга ишеничи аз, өзүнө ишеничи аз, жан дүйнөсүнө калбаган адамдарчы. Анан сиз кандай ойлойсуз? Адамдар ошо жүрөгү менен башкарганы туурабы же мээси менен башкарганы туурабы? Экөөнү тең колдонуш керек. Сиз үчүн экөөнү тең колдонуш керек. Тең колдонуш керек. Жүрөгүңдү тыңша, анан ой жүгүрт. Анан экөөнүн ортосунан бир баланстап, бир нерсе табыш керек да. Мисалы адам баласынын баардыгы эле таарынчакпыз да, негизи элечи. Бир убакта карасаң, досум деп күйүп аткан болосуң, анан кийин карасаң эле, бул деген мындай турбайбы, тигиндей турбайбы депчи. Ошон үчүн адам баласы сүйүнгөндө да, кайгырып атканда да өзүн контролдогонду үйрөнүш керек экен. А контролду мээ жасайт да. Катыр деп мындай кылып. Анан өтө ойлонгондо анан жүрөк өзүнүн нерсесин айтат да. Так что мындай кыл, же мындай кыл. Ошон үчүн жашоодо эмоционалдуу адамдар көп жаңылып калат да. Эмоцияга алдырып. Менде да ошо эмоциям аябай күчтүүрөөк эле, анан ушулар көп болуп, акыры адам өзүңдү өзүң тарбиялап чыгышка туура келет экен. Анан эгерде азыркы жаш куудулдарга, мисалы сиз өзүңүз бирөөнү окутасыз да, мисалга алып көрөлү. Ошол балага сиз эмне деп айтмак элеңиз? Сиз кыла албаган нерсе же сиз кыла албай жетишпей калган нерсе или кийин түшүнгөн нерсе? Адам өзүн өзү кыйнаш керек. Адам өзүн өзү кыйнаш керек. Эмне себептен? Себеби чыгарма жазып чыкпай атабы, таштап кетип калба, кыйнай бер өзүңдү, кыйнап жаз, аракет кыл, бирөөлөргө бар айтып көр, мүмкүн ал деген ага күлбөй коюшу мүмкүн. Сен ошого күлө турган адамдарды изде, образ изде. Бул жашоодо, бул көзүң ачылгандан баштап кыймылда адамдыкыча аракетте болуш керек да. Анан жок бул болбойт экен деп нар жака бер жака секире бербеш керек. Бул ушундай жумуш куудулдуку. Себеби дегенде ар биринин мүнөзүн, табитин тапкан аракет жасай турган жумуш да. Анан баягы общий куудулдар концерт койгондо концерт такыр башка болот. Өзүң койгон концерт такыр башка болот. Себеби өзүң койгон концертте сага окшогон, сен жөнүндө билген, сен ойлонгондой ойлоно алган, сен кыялдангандай кыялдана алган адамдар келет да, сенин күйөрманың. Ошон үчүн сага аябай күлүп да берет, сени ачып да берет, ошейиктен кыйкырып колдоп да берет. Адамга канчалык колдоо, күлкү көп болгон сайын сахнада ошол жерден ачыласың. Анан ошон үчүн башка ашар концерт деп коебуз го, ошондойлорго келгенде сен сынып калышың мүмкүн, сени колдобой коюшу мүмкүн, себеби айыкте сени жаман көргөн адамдар да отурушу мүмкүн залда, не то сөз сүйлөп коюшу мүмкүн, кыйкырып кочой депчи. Ошон үчүн адам өз алдынча күрөшкөндү, анан өзүнчө жеке концерт коюп, өзүнүн жеке чыгармачылыгын өндүргөнгө аракет жасаш керек да. Вот ошондо сен көп да кагуу жебейсиң, көп да шагың сынбайт, себеби өзүң күйөрманың, өзүңдү өзүң аябайт. Сени жакшы көргөндөр сени аябайт да. Сени жакшы көргөн адам сенин шагыңды сындыргысы келбейт. Ошон үчүн мындай куудулчулук аттанып атканда ушундай жекече иштегенге аракет жасаганга өтүш керек деп айта алам да. Анан негизи эле ошол идеяларды алар каяктан алат? Мисалы сиз каяктан алган элеңиз бар? Мисалы мен идеяны бияктан алам, тияктан алам деп айтасың го. Бул деген идея, ойдун баардыгы жараткандан келет. Адам баласы эчтеке жасай албайт. Сени жасаган, жараткан ошол сен эмнени ойлоносуң, эмне жөнүндө кыялданасың, эмне эметесиң, ошону берет. Бир жерден болбосо бир жерден берет. Жөн эле туруп эле сонун ойлор сага да келеби? Ооба. Себеби ал ойлорду сен бир убакта ойлонуп жүргөнсүң. Аны өзүң билбей каласың. Анан ошону жаратканын берет. Могу жакшы иш жасагысы келип жүрөт, эмне деп берет. Бузукулукту ойлонгон болсоң, бузукулукту дагы берет. Мына өзүң ошон үчүн кыргыз айтат да. Ниетиңен табасың, кыялыңан табасың, анын кыялы начар болчу деген кеп да. Ошон үчүн адам көбүнчө жакшы кыялданып, ошон үчүн жакшылыктан үмүт үзбө деген ошо да. Башыңа оор иш түшүп атса дагы, ошонун жакшы жагын көрө билип, ошол менен өзүңдү соорото билсең, ал жакшылык келет. Ошон үчүн молдакелерибиз айтат да, бир жамандыктын артында эки чоң жакшылык бар деген сөз жөн эмес да. Ооба. Ошо жакшылык деп калдыңыз, жакшылык келет деп. Анан негизи ошол сиздин ушунча жыл аралыгындагы убакытта мындай учурлар болду беле? Сизге өзүңүздүн сатираңыз сизге каршы келип калган убагы.
сизге курал катары келет. Курал катары келет, сөзсүз келет. Ошон үчүн баягы бирөөнүн үстүнөн күлө бербе, сенин үстүңөн да күлө турган адамдар табылат деген ошода тамашалап, мисалы үчүн аялдар жөнүндө айтып коесуң, кээде эркектер жөнүндө айтып коесуң. Анан ошол моменттер келип калганда, эй десең эле, баягы өзүң айткандай болуппу деген учурлар болот. Тамаша ретинде келет турбайбы анда, Тамаша иретинде айтып атпайм, тамаша бул чындык да. Ооба. Ал чын эле келди деген болот да өзү негизи. Адам баласы чындыкка гана күлөт. Сен жашап өткөн, көрүп өткөн нерсеңе чындыгыңа, сен өзүңдүн чындыгыңа күлөсүң. Мен өзүмдүн чындыгыма күлөм. Өзүмдүн чындыгымды талашам, сен де өзүңдүн чындыгыңды талашасың дегендей. Анан чын-чынына келгенде баардыгыбыз жашоодо чындык издейбиз, а бирок чындыкты укканда чыдай албай кетебиз дегендейчи. Эгерде сизде мындай мүмкүнчүлүк болсо, кудулчулуктан башка бир кесиптин ээси болгуңуз келгенде, эми кайсыл кесипти тандамак элеңиз? Мен кудулчулуктан башка кесиптин Элестетип ээсин көрбөйсүзбү? тандаганда мен мугалим болмокмун деп ойлойм да. Мага мугалимдик кесип да жагат аябай. Сизге жарашат дагы. Ооба. Себеби дегенде сүйлөгөн сөзү менен турган турпаты адамдар бирдей болуш керек го. Сизди көрүп мындай үлгү ала турган эркектик мүнөз бар экенин байкадым да мен дагычы. Бул сизге комплимент болсун, Жакшы сөз берип, пардон берип, анан жакшы сөздөр чыгып турат десең. Ооба. Анан сиздин келиңиз үй бүлөңүз жөнүндө сүйлөшөлүк. Сиздин 2 уулуңуз бар. Азыр алар кайсыл окуу жайда окуйт же кайсыл класстын бүтүрүүчүлөрү болуп калды? Мен тамашалап калам да. Бирөөнүн семьясы бирөөнө караңгы болуш керек, караңгы депчи, анан бирөөнүн үй бүлөсүндө бирөө аралаша бербегени мага жагат деп анан кээ бир достор да чалып, кандайсың досум, жакшысың, ден соолук жакшыбы дейт. Жакшы. Аяш кандай дейт. Аяшын деле көрө элек анан. Аяш кандай деп сурап койгондо дейт. Анан мен да тамаша, аяшыңда эмне ишиң бар эле, жөн эле койчу ушуну. Мен менен эле сүйлөшө берсең анан. Анан кийин катташканда көрөсүң анан кандай экенин депчи анан. Эми уулум 9-ду бүтүп атат, улуусу. Кичүүсү 4-тү бүттү. Мындайча айтканда быйыл 2 бүтүрүүчү болду дегендейчи. Уулдарым ушул мектеп менен эле алек азырынча. Футболго барып, спорт менен алек болуп турат. Тандоону адам баласынын өзүнө коюп бериш керек. Себеби менин тандоомо үйдөгүлөр эч качан каршы чыккан эмес. Мен кандай жолду тандаган болсом, дал ошондой жолду тандадым дедим, макул дешти. Мен ошол менен кеттим. Мунун бир жакшы жери өзүң тандаган жолго жоопкерчилик өзүңдүн мойнуңа түшөт экен. Эгерде ата-энең тандап берип койгон жол болуп кыйналып калган болсо, силер кылгансыңар да, болбосо мен минтмекмин да деп каршы пикирлер чыгып калышы мүмкүн. Анан, конечно, багыт бересиң, бул жагы жакшы, бул жагы жакшы, мындай жакшы. А бирок эң башкысы адамдын талантына жараша багыт бергенди үйрөнүшүбүз керек. Себеби байкайсыңарбы, бизде Кыргызстанда өзүнүн талантын аркылуу эмес, башка эле нерселерге кызыгып эле биз жүрө беребиз да. Мисалы, ар биринин таланты бар да, бирөө дыйкан болгусу келет. Аны ата-энеси болбойт. Эй, жер чаа өмүр бою кор болосуң да. Андан көрө юрист бол деп атып, бир убакта биз ушунчалык көп юрист окуттук. Бирок азыр бизде толтура юрист бар, бирок ал өзүнүн кесиби менен иштеген жок. Бир дыйкан юрист бар азыр, соодагер юрист бар, мигрант юрист бар дегендей. Анан иш кылганда дагы мындай бөлүшүп же болбосо мен жеке оюмда мындай талдап айтыптым, башында айттым го, мындай биз ой талдабай калдык, эметпей калдык. Мисалы, дыйканчылык кыла турган болсо, былтыр картошка жакшы болду. Былтыр картошка аябай жакшы болуп, элдин баары аябай пайда тапты деп туруп, быйыл баарыбыз картошка айдап алабыз да, анан күздө баарыбыз банкрот болуп жатып калабыз. Себеби көп болуп кетет, Көп болуп кетет да, баардык нерсенин көбүнүн кадыры түшөт, арзандайт да. Быйыл дагы элдин баары клубника айдап алган экен. Мен Россияга чыгып барып келдим. Россияда да клубника тыгылып жатат, Кыргызстанда да клубника тыгылып жатат. Себеби былтыр жакшы баа болгон экен да, анан ушинтип. Анан биз ушул акча дүйнөнүн аркасынан кесибибизди ооштуруп жүрүп атабыз да, өзүбүздүн чыныгы жүрөгүбүз каалап аткан нерсени эмес, ушу акча дүйнө үчүн. Мисалы, көп азыр кандай десем, биздин шоу бизнеске алып салганда, тамадалар жакшы акча табат экен деп, $10,000 сом, $700, ал $700
ылык тамаданын мээси да ошончолук күчтүү болуш керек экен, эч эметпейт да. Кандай оңой эле экен, ыржаттайт экенсиң, анан тигилер тизип берет экен, айтып салат экенсиң, жакасы оюн өнөтөт экенсиң деп баардыгы тамада болобуз деп барып алып анча мынча токмокчоп айтып атат абыкка дегендей. Себеби андай талап жок экен да. Болбой эле тамада болуп кетишкендер бар. Анан эле кыздардын арасында эмне кылсак, жар жарчылар жакшы дейт го, баары эле 2 жашта эстип кирип келип эле анан эле оңой эле экен, мындай эле кыргыз көйнөк кип эле үкү топу кийип эле анан сөлкөлдөп эле ырдап калат экенсиң. Болду я дейт дагы. Анан ошентип ыр жастырып анан барат. Анан кийин болбой калат экен, болбойт экен, бул деле болбойт окшойт, башка эле ишке өтөт окшойбуз деп башка жака өтүп кетет. Ошон үчүн акчасына кызыкпай, өзүңдүн жүрөгүңдө каалаган талантыңды ача билип жашасаң, жашоодо жакшы эле жашайсың да. Эмнеге ошентип ойлойсуз? Азыркы учурда ошо адамдар мындай оома болушуп калышканда, бир тарап бир аз кызыктыраак болуп калса, адамдар көпчүлүк адам ошол тараптан, ошол тармактан дейин, тармактан акча алып, ошол тармакты иштеп жүрсө, көп адамдар ойлойт да оңой экен, деги биз дагы ушундай бололу депчи. Эмне себептен адамдардын ой жүгүртүүсү ошондой болуп калды деп ойлойсуз? Себеби бизде деген коом мерчими болуп калдык, муну моюнга алыш керек. Себеби биз көп окубайбыз, ачыгын айтайын. Биз китеп ачып окубайбыз, өзүбүздүн үстүбүздөн өзүбүз иштебейбиз, өзүбүздү өзүбүз өндүрбөйбүз. Себеби биздечи результаты бар эле адамды, акчасы бар эле адамды эле угуп эле ошону эле ээрчип кете берет да, мындайчы. Ушунуку туура болуш керек. Ошон үчүн мен иштеген үчүн мынча акча таптым да деп жанан дагы бир сөз бар да, баягы оомат деген болот, билесиңби? Кээ бир адамдын ооматы келип калганда, ал кайдан болсо дагы иши жүрүп кете берет. Себеби анын ниети жакшы болушу мүмкүн да, ниесиндегичи. Кээ бир адамдар болот, ушунчалык акылдуу адамдар болот, бирок жашоодо көп кыйналат. Себеби ошол акылдуулугу зыян берет да агачы. Себеби ал бир иш жазып атып, ошону пландап анан болбой калсачы, анан мындай болуп калсачы, анан мынтип калбаймынбы деп атып, артка калып кетет. Байкайсыңбы, дүйнөдөгү эң кыйын акылдуу адамдардын бардыгы жанагындай ооматтуу кишилердин кол алдында иштейт. Ооба, туура айтасыз. Анын бирден бир себеби эмне деп ойлойсуз? Акылда. Акылга салып кыйналат да, жана жүрөк менен акылдын экөөнүн ортосунда мындай. Ошон үчүн акылдуу адамдардын бардыгы ошондой адамдардын кол алдында иштейт экен да, көрсө. Негизинен алардын орду эң бийикте турат деп, себеби деген алардын да өйдөңкү ордунда турат деп айта алам. Мисалы, китеп жазган адамды алып көрөлү. Мисалы, сиз өзүңүздүн китебиңизди чыгардык дейли. Анын ичиндеги эмнелер жатат десе, балким сиздин басып өткөн жолуңуз жатат, балким сиз жазып жүргөн чыгармалар жатат. Ошондой эле ар бир адамды айтып калсыз, ар бир адам өзүнчө китеп депчи. Анан келиңиз анда мындай кылалы. Менин ордума сиз журналист болуңуз, ал мен сиздин коногуңуз болоюн. Сиз мага эмне деп суроо бермей келиңиз. Мен сизге бүгүн сиз журналист болуш үчүн сиз эмне кылышыңыз керек эле өзү негизичи? Мен ойлойм, журналист болуш үчүн сөз байлыгымды көбөйтүшүм керек, эң биринчи эле. Адамдар менен болгон мамилени кантип сүйлөшө алам, кантип бул адам менен мамиле куруп кете алам деп, ал менен таанышып, аракет кылып, изденип, ошентишим керек деп ойлойм. Жана бирден бир себеби бул жөнөкөй адам болушум керек деп ойлойм. Сен бүгүнкү коомдон эмнени талап кылгың келет өзү негизи? Аябай башкача суроо болду го. Бүгүнкү коомдон мен эмнени талап кылгым келет? Бүгүнкү коомдон мен тең салмактуулукту талап кылгым келет. Себеби дегенде азыркы учурда мен буюрса келечектеги мыкты журналист катары өзүмдү көрө алам. Азыр мен эми баштап келе жаткандыктан адамдар адамды бөлүп жаруу деген нерсеси жок болгонун каалмакмын. Сенин кандай статусуң бар? Сен депутатсыңбы, сен жөнөкөй адамсыңбы? Баарын бирдей көрсө экен, ошол нерсени талап кылмакмын. Жана ошондой эле эмнени талап кылмакмын дагы. Негизи эле Кыргызстандагы жаштардын оюн өзгөрткүм келген проект ачсам дагы ошол нерсени мени колдоп беришсе экен деп. Бир гана чоңдор эмес, бир гана менин башкаруу тармактагы иштегендер эмес, негизи эле кыргыз эли деп. Жакшы ойлорубуз бар экен. Рахмат. Келиңиз анда биз оюнга бир аз көңүл буралык. Бул жерде мен башында айтып кеткендей 3 суроо бар. Өзүңүз тандайсыз. Мен алып сизге окуп берем. Кайсы суроо болду экен? Аба ырайын сатиралык түрдө, жаңылыктарды
комментарий кошуп, аны окууга чакырабыз. Келиңиз. Мен анда сизге аба ырайын айтып кетейин, бүгүнкү Бишкектеги аба ырайы кандай? Ага, сиз комментарий кошуп, сатиралык түрдө айтышыңыз керек болот. Давайте биз мындай кылалык анда. Кыргызстанда Жети область бар. Жети областтын баары чыгат. Ошого жараша комментарий сүйлөсө. Аябай кызык болуп жатат, кандай болду экен. Эми бул аба ырайын мен кандай? Келиңиз анда мындай кылалык. Ошол жактагы жашаган, мисалы, бизде өзүнчө диалект бар, өзүнчө када салттар бар. Ошолорду Мен ушул негизинен алып караганда, кандашым бул жактан кечирип коесуң, мен ушул адам жашап аткан аймактардын диалекттерин көп мындай юмор катары айткым деле келбейт. Себеби дегенде аны бирөө туура түшүнгөнү бар, туура түшүнбөгөнү бар. Кээ бири шылдыңдап атат деп ойлойт, кээ бири эме деп ойлойт да. Анан ушул оюндан отказ кылсам болобу? Келиңиз анда жаңылыктарды сатиралык түрүндө кылалык. Өзүңүз ойлоп таап жаңы импровизация кылсак бул жагынан да. Бизде кандай жаңылыктар? Балким жолдун оңдолуп атканы. Мен ушуга даярданбаптырмын десең, жаңылыктарды муну деле айта албайт экенмин. Азыр эме жөндөн жөн эле эфир кызыксыз болуп кетет да, ушу жерине келгенде кадимгидей түшүп. Келиңиз анда кийинки суроо көрсөтүп беребиз. Бул жерде алып салалым да. Дальше көргүсү келбей бүттү шекке келе такалыптыр деп. Келиңиз анда кийинкисин неме кыла берелик, алып салабыз. Калганынан качып кетиш мүмкүн эмес экен. Бул жерде логикалык суроо. Таксидеги кара квадраттар эмнени билдирет? Мен сизге азыр бул жерге сүрөтүн даярдап койгом. Негизи эле такси машиналарын билесиз да, көп жерде сары түстө болот, Анан ушул жердеги байкасаңыз баардык машиналарда бар. Үстүндө, мисалы, такси деген үстүндө анан ушулар эмнени билдирет? Кара түс. Бул жакшы деле түс эмес десең. Байкасаңыз квадратиктер. 4 чарчы. Анан сары, кара, сары, кары сара. Өзү акка да коюп калышат, таксиде акка да кара кылып коюп калышат. Билем, жакшы да жаман да такси болуп калышы мүмкүн деген эмеспи десең. Эми жашоодо кара нерсе болот. Ак карасы менен. Негизде жашоодо эки эле түс бар деп атпайбы? Ак жана кара дегенчи, анан калгандары мындай эле депчи. Ошондон улам бул таксиде арбалекет болуп кетиши мүмкүн дегенге болот. Каргашан окуялар болуп кетиши мүмкүн дегенге десең. Мен ушундай эле түшүндүм. Болду, акыркы жообуз. Бул жерде эмне жатат? Бул жерде сыры, ал жакта байкасаңыз кара, анан сары квадратиктер. Такси шахмат сыяктуу эле ар кайсы жакка бара алат. Сиз каалаган жакка жүрүп кете алат. Ушундай мааниде. Өтө сонун экен. Идеясы бул жерде ошо куруп жаткан сыртын дизайнын. Ошол нерсе менен жеткиргиси келген экен адамдар. Шахматтыкына окшош, туура айтасыз. Келиңиз анда акыркы суроону алайлык. Бул жерде биринчи суроо экен. Атактуу адамдарга, саясатчыларга же шоу-бизнес жылдыздарына пародия кылууңузду суранабыз. Биз Болсунбек байке менен Абдылда агайыбызды турап бергенбиз. Мунусунда эми сиз кимди чагылдырып берет экенсиз көрөлү. Мен өзүнөз пародия эмесин жокмун да. Коюңуз эми. Жок, чынында аны туура өзүндөй кылыкмыш деле бирдемкени туурай албасам керек, анан кылыктарын балким. Кылык жоруктарымбы? Бир ойлонуп көрүңүз, кимди? Азыр ойлонам, бул жөнүндө ойлонам. Деле мотив турат деле. Жокур шошок деле. Үнүңүздү өзгөртүп сүйлөгөн бир башкача. Негизи ушул пародия жанрындагы жүргөн балдарга өтө оңой суроо экен. Бизге пародияда деле кыйын болуп калат экен. Аракет кылып көрөсүз? Аракет кылып көрөлү. Кимди турасак? Болсунбек байкени турайлыбы? Я. Көрөп. Болсунду тураш үчүн десең.
Дагы ким бар? Эл тааныган бирөөнү тураш керек болот да. Эми кандай кылсак? Кимди турасак? Негизинен мына Бишкек шаарын Манас шаары кылып коелу деген бир жакшы ойлор менен бир убактарда айтты элек. Эми биз энергия да калбадык, кардык дегендей. Эми силерге көз каранды. Бул ким? Билбейм. Тапчы? Бул жак ким? Парода жанр. Эме Топчубек Тургуналиев деген аксакал бар эле, ушинчи дейт го. Мен анда ал агайды тааныбай калган окшойм. Кандай тааныбайсың? Дагыбы же Болду го дейм, ушуну бир кичине окшоштурганга аракет жасадык дегендей. Анда келиңиз мындай кылалык. Сиз бул жерден бир суроону аткарбайм дедиңиз. Анын ордуна мен сизден суранат элем, анда өзүңүз сахнада айтып жүргөн же негизи эле алып баруучулук тамада да болуп чыгып жүрөсүз. Ошол тармактардагы бир өзгөчө, бир кызыктуу, күлкүлүү же уяттуу бир ыңгайсыз жагдайлардан айтып бересиз. Уяттуу деп койбаңыздар, эми эле акылдуу анчалык эмес эми. Ушул жерге келгенде ушакка келип калган. Өтө адепсиз болуп калат го анда десең, Бул эми математикалык эсептөөлөр менен күлө турган юмор экен. Бир аял курбусуна барып арстанатмыш. Ай айланайын, азыркы жаштар кайда эле кетип баратат. Булар бале ада бала эмес эле бале болду. Кызым 16-га чыкты. Жигит таап алыптыр айланайын. Бүгүн кой десем болбой жигити менен кинотеатрга кетип калды. Менин туулган күнүм экендир эсинде жок. Сен канчага чыгып аттырың десе, 32-ге чыгып атам, ал кимди тартканын билбейм дейт. Калькулятор болсо эсептеп күлүп коесуңар кийин. Макул, комментарийде жазып коесуздар, ким түшүндүк, ошол күлүп калыңыздар деп. Бирөө мугалим кирип келип, мектепке кирип келип, ай, азыр мына дүнүйө деп баарыңар дүнүйөнү кубалап эсепти унуттуңар. Ошол дүнүйөнү да эсеп менен чыгарарын билбейсиңер. Бирок акча боюнча эсептете турган болсо, вообще жаңылбайсыңар да. Кана турчу деп бир окуучусун сурап, үйүңө атаң 5000 сом акча алып келип апаңа берип, анын 2,5 сом акчасын алып алса, апаңда канчасы калды десе, коюңуз агай. Анда үйдө уруш чыгып кетпейби дейт. Бул жерде мындай да, апасы баарын алып коет да, анан бербейт да кайра атасына, ошондой мааниде да. Эми муну түшүнүп, ар ким ар кандай дегенде. Болду. Макул. Ушул? Болду, макул анда. Башка темага өтөлүк. Негизи эле сиздин оюңуз боюнча ар бир адам өзүнүн жашоосун өзгөртүүгө же жада калса жашоосун эмес, келечектеги бала тарбиялоодо негизги милдеттери кандай деп ойлойсуз? Ар бир адам жашап атасыңбы, коомго зыян бербегенге аракет жасаш керек. Адам өзүнүн эле кызыкчылыгын биринчи орунга кое бербей, жалпы кызыкчылыкты да карай кеткенге туура келет. Себеби азыркы учурда биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көп ойлоп калдык. Бун ачык айкын эле моюнга алыш керек. Ошон үчүн өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлоп атып, көп кишилерге зыян берип коюп атабыз да. Мисалы, биз эч качан күнөөбүздү мойнубузга алгыбыз келбейт. Только күнөөнү бирөөлөрдөн гана издеп жашаганды үйрөнүп алдык. Биз буга өтө үйрөнүп алдык. Мисалы азыр бизде оору ушунчалык көбөйдү, байкап атасызбы? Ооба. Кыргызстанда ооруган. Мисалы үчүн Бишкекте концерт коюлса, бир айда 20 концерт коюлган болсо, ошонун почти 10 же 15и бул кайрымдуулук концерт. Боор алмаштырыш керек. Ошонун баары эң өкүнүчтүүсү жаштар, Жаштар. Буга ким күнөөлүү десең эле биздикилер баштайбыз, ар кимди күнөөлөп баштайбыз да. Буга деген өкмөт күнөөлүү, буга деген тигил күнөөлүү, буга деген Кытай күнөөлүү, ууланганда эмелерин алып келип берип атат, анан биз ушинтип ооруп атабыз, буга тиги жок. Буга ар бирибиз күнөөлүүбүз.
Муну моюнга алыш керек. Мисалы дыйканчылык кылсак, биз таза дыйканчылык кылбай атабыз. Силтира деген жанагындай үстүнө курт түшүп кетпеш үчүн химиканын баардыгын чачабыз, базарга алып түшөбүз, жейбиз. Уланып атабыз. Малдын деле эти мурдагыдай болбой калды. Азыр алып келет дагы коро кылып туруп букаларды кармайтып дагы бүт допинг саят дагы бүт эттин баарын уулап туруп эт базарга алып чыгып атат. Аны алып жейбиз. Уланып атабыз. Сүт, кымыз алып келе атсак дагы ошону дагы таза сатпай ар демке кошуп сатып, порошок кошуп берип, көбөйтөбүз деп атып, аны да өлтүрүп атабыз. Жашоодо биз кыргыздар өзүбүз уулап, өзүбүз азыр талкалап баратабыз. Ошон үчүн бирдемке сатсак да суроо өтүп кеткен нерселерди сатып атабыз, бири-бирибизди алдап атабыз. Ошон үчүн жана жашоодо балага тарбия берип атканда эң биринчи адамдык сапатты үйрөтүш керек болуп калды балага. Бирөөнү алдаба, бирөөгө зыян бербе, бир нерсе алып сатсаң куулук шумдук кылба, ачык айтып сат. Мисалы азыр бизде деле пайгамбарыбыз айткан экен, бирдемке сатып аткан болсоң, ушунун кемчилдигин айтып сатсаң, ошонун акчасы берекелүү болот экен деп айтылат, көп айтылат. Мисалы үчүнчү, биз биз Кудайды да алдап атабыз, тигини да алдап атабыз деп атабыз. Жок, биз өзүбүздү алдап эле, өзүбүздү күнөөгө түртүп, өзүбүздү тозокко даярдап атабыз азыр. Кадимкидей элечи. Бул мени өкүндүрөт, бул мээмде да жашап, ойлорумда да жашап, жүрөгүмдө да жашаган маселе. Ошон үчүн мондай машина сатсак дагы, могун тормоз иштебей калышы мүмкүн, могу жер момдай да жок, эптеп эле сатып бериш керек. Ал барып бир жери дөңгөлөк ыргып кетип же тормоз иштебей калып авария болуп жатып калганда айланат. Кайдан билем, сатканда жакшынакай эле болчу да деп эле өзүң карап албайт белең деп ушундай күнөө издеп калдык. Биз ушу бири-бирибизди алдаганды токтотсок деген эле чакырыкты таштап кетким келет да. Мындай кыргыз бири-бирибиздин түйүбүзгө жетпейли, бири-бирибизди сактайлы, бири-бирибизди аялы, бири-бирибизди коргойлу. Биз анчалык деле көп эле эмеспиз, чакан эмеспиз. Анан көрүнгөнгө шылтай бербейли, болгону өзүбүз эле кылып аткан нерсебизди адалдан так даана жасаганга эле өтсөк деле. Үй салып атсак дагы, мисалы үчүн этаж үйлөрдү салып атканда, ошону деле кыргыз салып атабыз да. Алып келип арматурасын урдап кетет, цементин ас кошот. Ошекти иштеп аткандар деле ой жок, мындай деп чырылдап. Кийин бар өзүң жашап калышың мүмкүн да ошол жердечи. Анан бирдемке болсо өзүң кошо кете беришиң мүмкүн экенин дайыма эске ала жүрүш керек да. Эме сатканда деле дарбуздар бир чыкканда деле уколдонгон дарбуз деп өзү сатып, өзү да жеп калышы мүмкүн экенин эстеп койсо жакшы болот да. Ар кимди өзүңдөй көрсөң, коомго пайдаң көбүрөөк тиет беле дегенде ойду айткым келет. Ооба. Эң туура айттыңыз, ошо адамдар азыркы учурда өз кызыкчылыгын гана ойлоп, өзүнүн негизи эле жашоосун уланып келе жатат да. Келиңиз анда биз негизи эле кыргыз элине айткыбыз келген сөз ушул, агайыбыздын ушул сөзү. Келиңиздер баарыңыздар кылып аткан жумушуңуздарга, кылып аткан ишиңиздерге аларды таразалап, мен туура кылып атамбы, мен кимге зыянымды тийгизбеймби, жада калса адамга эмес, жөнөкөй гана курт кумурскага зыянын тийгизбеймби деген ой ушул жерде, анан ушул жерде болсо гана баары өзгөрөт деген сөздү айткыбыз келип жатат. Жана эмеде деле болсун деле айтып турган, кара курсак эми болбогон нерсеге деле Ооба. тоят деп жанан. Бу ата-бабаларыбыз айткан экен да, кичинекей кекиртек кыйла жерге секиртет атып баар деп келип атабыз да. Сиз көбүнчө сөздөрүңүздө ошол кыргыз элинин сонун сөздөрүн айтып, макалдар менен айтып кетет экенсиз. Анан мага ушул жерде мындай сөз макал дейин, эсиме келип кетти. Илгери ошо бир мейизди 40 бөлүп жеген дейт го. Негизи азыркы учурда ошондой ынтымактуу, ошондой бир жүрөгүбүздө патриоттук сезим менен жашасак, мен ойлойт элем, анда биздин азыркы жашообуз бир аз башкача болмок го деп. Ооба. Мен деле тамашалап айтып калат элем, кыргыз деген бири-бирин эле кечиришкенди эле үйрөнсөк, себеби биз ушу дүйнө деп атып бири-бирибизди көп алдап койдук. Анан көбүбүз бири-бирибизге абиде болуп калдык. Индус эмне кылып жүрөт, Кытай эмне кылып жүрөт, биз алар менен ишибиз, кыргыз эмне кылып жүрөт деген доордо жашап калдык. Азыр тиги дагы эмне кылган атат тиги депчи анан кантип байып кетти? Сетовый маркет деген малекет баарыбыздын будун чаңыбызды чыгарып, баарыбызды талкалады да. Жөн эле жатып акча тапкың келеби дегенде, жана мен башында айттым, адам өзүнчө ой жүгүртпөгөнү үчүн алданат да. Жөн эле жатып эч убакта эч ким акча тапкан эмес, таба да албайт.
жана казактын бир молдакесине сурап өттүр го. Бир 2000-5000 теңге сурап ала турган дуба барбы десе, ал дуба болгондо деле мен сага айтмак берем дегендей болот. Ошол да баардык нерсе мээнет менен, маңдай тери менен келерин билип алышыбыз керек да. Сиздин өзүңүздүн жашооңуздагы негизи эле бактылуулугуңуздун формуласы кандай? Адам жаш өткөн сайын, убакыт өткөн сайын мындай акылына кире берет деп коет го. Киргени бар, кирбегени да бар дегендейчи, кайра наоборот кеткени да бар дегендей. Анан бул мен ушул өнөрдү бала кезимден сүйгөн экенмин. Ушул өнөргө мен чын жүрөгүм менен мамиле жасайм. Бул өнөрдү аябай мындай кор болуп атканын көрсөм кейийм, өсүп атканын көрсөм сүйүнөм. Себеби Кыргызстанда бүгүнкү күндө маданияттын акыбалы өтө жогорку деңгээлде ылдый, аябай эле ылдый түшүп кетти. Себеби маданият каралбай калды, мындайча айтканда аварийный состояние дегендей эле нерседе турат да. Себеби кыдырып концерттер коюлбай калды, мурдагыдай кызыктар эч ким жок болуп калды. Мисалы, маданият өнүккөн өлкө ал сөзсүз дүйнөгө да таанылат экен, дүйнөнү суктандырат экен да. Бизде маданият десе эле баягы көпчүлүгү өздөрүнүн эле проблемасын уруп атат, качать этип атат деп эле анан эметет да. Бул маданиятка деген адамдын жүрүм туруму да кирет. Маданиятка деген могу китеп жазгандар да кирет. Өз жашоо өзү маданият да. Ошон үчүн бүт нерседе маданият бийик болсо, мисалы үчүн бул деген театр деген элдин күзгүсү дейт да. Ошон үчүн бизде театрлар өнүксө, театрга барып адамдар концерт көрсө, спектакль көрсө, спектакль деген бул чоң бир чыгарма, ал чыгармадан адам таасир алат кадимкидейчи. Анан кинотеатрларга барып кинолорду көрсө, коюлуп аткан кинолор, жазылып аткан сатиралар, ырлардын баардыгынын ичинен талдалса, такталса, адамдарды жакшы жака үндөгөн, жакшы мотивация берген фильм болобу, юмор болобу, ыр болобу, алар бааланып, аларга бир белектер берилсе, вот ошондо жакшы жака өзгөрүүгө дагы аракет болот беле деген ойду айткым келет да. Болсунбек байке да мынтип айтып калды. Азыркы учурда ошол биздин тармактагы негизи эле кодоо, сатира ошол тармактагы адамдарга көңүл бурулбайт депчи. Анан мен байкап көрдүм, изилдеп көрдүм. Интервьюларга кирдим, концерттерге кирдим, конокторго кирдим, кимдин коногу ким экен депчи. Анан байкап көрсөм, агай туура эле айтыптыр. Негизи эле алайын, чоң концерттерге алдында отурса, азыркы шоу бизнестеги жылдыздар отурат, эң биринчи катарга. Ал жерге барса, анан ал жерге ошол сиздер негизи эле ошол ким деп айтсам экен эми сиздин коллегаларыңыз жок да, эмне себептен ошол? Бул мындай, себеби ошол күнү бош болбой каласың, же иш менен жүрүп алек болуп унутуп калышың мүмкүн. Мен мисалы көп эле концерттерге барып көрөм. Чакырылган жерден калбайсыз? Чакырылбасам деле бош болуп калып концерт болуп аткан болсо мен барып көрөм, концерт көрөм. Кинотеатрларга барып кино көрөм мен. Жаңы чыгып аткан, жаңы чыккан кинолорду кинотеатрга барып көрөм. Себеби барып көргөн баары башка нерсе. Себеби ага убакыт бөлүп барганда, мисалы үчүн үйдө отуруп деле көрүп коем дей беришет да. Үйдө деген YouTube'дан болбойт ал. Себеби аны токтотуп коесуң, түрдүрөсүң, мынтесиң, тигинтесиң, ал сиңбейт, ал нары бери болуп тура берет. Алдыңда телефон чукуп тамагың уздап калганга эле окшош да. Тиги кинотеатрга убакыт бөлүп барсаң, телефондоруң беззвукка коюп, ошондон көз ирмебей, баштан аяк көрөсүң дагы. Анан ал сиңет сага. Даже ашеке барып бирдемке жеп көргөн, бул дагы болбойт. Попкорн көрүп жеп, аны эчтеке жебей көрүш керек. Бул деген ошол да. Концертке барганда да ошондой отуруп алып, жылбай баштан этек көрөсүң. Ал жерде эмоциялар бар, ал жерде деген башка нерселер бар. YouTube'га чыкканда алар кыркылат көп нерселер, кыркылып, бул жарабай калыптыр деп мындай анан кетип калат да. Ошон үчүн бардык нерсени барып көргөн эле дурус. Мен спектакльдерге да барып көрүп калам, дос балам иштейт, талай деген чакырып калат. Бугул коюлат, тигил коюлат, бош кездерде барып көрүп калабыз, бошобой калганда эле жок. Эгерде ошол театрга сизге чакыруу келсе, Сөзбек кел бизге иште, бизге театрда мүчө бол десе, эмне деп жооп берет элеңиз? Ал
ар бир кесип ардактуу дейт, ар бир кесиптин өзүнүн профессионалдык деңгээлде өзүң даяр болушуң керек. Мен мисалы актер болуп спектакль ойнай албайм. Мен себеби актер эмесмин. Себеби мен аны окуган эмесмин. Ошон үчүн маданиятка бир эле театрга кирип алып эмес, тышта туруп деле көмөк көрсөтсөң болот, колдосоң болот. Ошол эле сен деле көмөк көрсөтсөң болот дегендей. Бул театрга басып барганың маданиятка болгон мамилең. Ооба. Биз кечээ Чыңгыз Байкемдин 25 жылдык кечесинде жүрдүк. Сахнанын артындагы көрүнүш мага ушунчалык жакын болду, себеби дегенде менин кинодо, телевизордон көрүп жүргөн адамдарым менин жанымда жүрүп, мен менен чогуу кесиптеш катары жүрүштү да, жардам берипчи. Ошол нерседе чоң стимул болот экен. Сизде дагы ушундай учурлар болду беле? Жаңы ошол өзүңүз драмаңызга кошулуп жатканда, сиз телевизордон көрүп жүргөн, сиз сыйлаган адамдар сиздин жаныңызда жүргөндө кандай сезимдер болду эле? Мында ал сезимди сөз менен айтып түшүндүрө албайсың. Бул деген башкача сезим, ушундай жүрөгүң опколжуп, жарылып кетчүдөй болуп, ошол кишинин сүйлөгөнү өзүнчө бир керемет болуп, мен эми куудулдарын көргөндө, мисалы үчүн Рахман агайды көргөндө, мисалы Жамбыл Камчы, Күмөндөр Абулов, биздин эски биздин чоң куудулдардын баарын, бешликтин балдарын ушуларды мен айылда видео магнитофондон, телевизордон көрүп чоңойгон адамдарымды жанынан көргөндө, кайсы эчтеке дебесе деле титиреп эле, калтырап эле, эмне кыларымды билбей эле, ушундай аябай сүйлөсө аябай эле мындай жыргап, күлүп, мындайчы, аябай мындай сүйүнгөнмүн, мындай. Аны сөз менен жеткире албайт экенсиз. Мүмкүн эмес. Андагы эмоция такыр башка, андагы энергия такыр башка, андагы аураны айтты. Ай, сенден өткөн бактылуу киши жок. Чарчаганыңда болуп калат экенсиң го. Шаарга келгенсиң, аныкта жаңы деле көп деле таанышың жок. Жолукса бирөөгө айткың келет, айта турган киши жок дегендей. Ушундай эмоция болгон аябай. Сиз өкүнбөйсүзбү ушул тармакта экениңизге таптакыр? Жок. Өкүнгөн, мисалы адам баласы кайсы тармакта болсо деле өкүнөт. Өкүнүч менен өкүнүч жашайт да. Өкүнүч, кубануу, булар чок эле жүрөт. Өкүнгөн учурларың болот, кубанган учурларың болот. Бул ушундай эле, бул кийинчерээк мурда бага мен эмне мындай кылдым, тигиндей кылдым деп өкүнүү, кыйналуу нерселер боло берет экен. Анан жашоодо кыргыздын бир сөзү халец чындык экен да. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деген сөздө өтө чоң нерсе бар да. Бул жашоодо кыдырып көрө берип, ар түрлүү адамдарга жолуга берип, өйдө төмөнүндө уга берип, адам бышып, ийленип, жетилип, кайгырганга келбей калган мезгилдерде болуп калат экен. Кайгыргандан пайда жок, каткыргандан карып ток деген тура келет. Анан мен байкаганым, сиз жакшы нерсе айтып атасызбы же адамдарга тийишип айтып атасызбы? Негизи эле сүйлөгөнүңүздө сиздин жылмаюңуз аябай өзүнө тарттырат экен. Бул менин фишкам да. Жылмайып адамды өзүнө тартып алда болгон сапатыңыз бар окшойт. Сизге да чоң рахмат бүгүнкү эфирге келип бергениңизге. Сен туура кесипти тандагансың. Негизи эле адам сүйгөн кесибин тандаш керек деп башында айтты, туура кесип. Бирок муну туура колдонгонду үйрөнүп, бүгүнкү күндө журналистика деген бул деген өтө чоң күч. Муну түшүнгөн кишиге бул деген адамдардын 100% өзгөртүп кое тургандагы, бузуп кое тургандагы кесиптин ээси болупсуң. Адамдарды бузуп жүргөндөн алыс бол. Жакшы жакка өзгөрткөнгө аракет жаса. Акча үчүн иштебе. Калпчынды койгулаштырып баркы болуп мисалы да. Себеби калпка окшош чындыктар азыр ушунчалык көп да. Мындай эме чындыкка окшош калптар дегеним да. Ушунчалык көп да. Мындай карасаң аябай туурадай да жиниң келет. Түпкүрүнөн карасаң калп болуп чыгат да. Бул деген мындай калпка чындыкка окшош калптарды көбүнчө сиздердей журналисттер иликтеп тактап берип турса жакшы болот эле деген ойдо. Биздин берүүбүз бүттү окшойт а? Ооба. Чоң рахмат бүгүнкү эфир үчүн.
келиңиз анда негизи эле кыргыз элине азыркы учурда өзүбүздүн жылуу сөздөрдү айтып кетели. Сиз биринчиден сиздерге чоң рахмат ушинтип чакырып дил маек кылып койгонуңуздарга. Биз дагы ойдо жүргөн нерселерди айттык деп ойлойбуз. Колдон келишинче жакшы эфир кылганга аракет жасадык. Кыргыз элине башкысы баардыгыңыздардын жүрөгүңүздөргө тынчтык каалайм, үйүңүздөргө бакыт каалайм, жашоодо жакшы күндөрүбүз көп болсун, алдыны көздөй кадам таштап жылы берели. Анан кыргыздын бир жакшы сөзү бар, эл эмне дейт деп атып, эчтекеге жетпей калыптырмын деп бейгендерди көп көрүп жүрөбүз. Эл эмне демегиле, эл ушул сөздү айтат экен, мен тамаша кылып да айтып жүрөм. Адам акыркы сапарына кетип атканда бир киши чыгат экен дагы, кандай киши эле деп 3 жолу айтат экен. Акыркы сапарга узатканы келген кишилер жакшы киши эле деп 3 жолу айтат экен. Акыры айтат экенсиң го жакшы деген сөздү. Ошону сөзсүз өлтүрүп алайчын керек беле дегендей жаныбыз, денебизде жаныбыз барда жакшы сөз арнашып, жашоодо жакшы кишилер көп болсун. Бар болуңуздар. Биз менен бирге болуңуздар бүгүнкү эфир сиздерге кызыктуу болду деп ойлойм. Саламатта калыңыздар.